Өткөн жуманын башында экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын алгачкы жыйыны өтүп киришкен болсо, бул жуманын башында башкы прокуратура Атамбаевге коюлган 5 айыпты негиздүү деп тапты. Ошондой эле Жогорку кеңеш акыркы сессиясында экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу маселесин карап, токтом кабыл алды. Ага ылайык Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиги 103 добуш менен жактырылды. Ал эми Атамбаев жана анын тарапташтары мурдагы өлкө башчысынын үйүнө топтолуп, парламенттин бул чечимин сынга алды. Жума ортосунда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматты 70 000 сом пара алып жатып кармалды. Кыргызстанда жемкорлук менен алектенген адамдарга мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков катуу чара көрөрүн Коопсуздук кеңешинен бул маселеге арналган атайын жыйынында айткан эле. Ал арада Ош шаарында 22 май куючу жайдын иши сотко берилди. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри каладагы май куючу жайлардын жетекчилери менен сүйлөшүүдө тийиштүү кызматтар маалымдады. Жыйында Ош шаарынын мэри шаардагы Исанов көчөсүндөгү май куючу жайдын жетекчилерине катуу эскертүү берип, жарылган май куючу жайды кайрадан оңдобоо керектигин айтып, мыйзамдуулугун талкуулаган. Бирок май куючу жайдын жетекчиси оңдоп түзөө иштерин уланта берген. Саламатсызбы, бул апта берүүсү. Студияда мен Адыл Акжулулу. Ош шаарынын мэри 3 ай мурун жарылган май куючу жайдын ишмердүүлүгүн токтотууну талап кылып жатат. Бирок Ош шаарынын Исанов көчөсүндөгү май куючу жайдын жетекчилиги Ош шаарынын мэринин сөзүн укпастан өз билемдик менен курулушун улантып жатат. Бул арада тийиштүү кызматтардын баары бул май куючу жайдын ишмердүүлүгүн сынга алып, нормага туура келбестигин айтып жатышат. Бүгүн биз дал ушул Ош шаарындагы май куючу жайлардын абалы туурасында сөз кылабыз. Студиябыздын коногу дагы бар. Ал Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ош шаары боюнча региондор аралык башкармалыгынын улуг инспектору Базарбаев Гыламидин Салиевич болмокчу. Саламатсызбы агай, студиябызга кош келиптирсиз. Мына айтып берсеңиз алгач эле. Ушул жылдын 20 март күнү Ош шаарынын Исанов көчөсүндө жайгашкан май бекети жарылып, үйлөрдүн айнектери талкаланып, айрым адамдарда ошол жерден өрттөн жабыркаган учур болгон. Жергиликтүү тургундар ошо Ош мэрине калктуу конушта май куючу жайлар жайланышпасын деп атайын өздөрү сунуштама берип, мэр аны эске алган соң атайын комиссиялык топ иликтөөгө алган. Азыр ошол комиссиялык топтун ишмердүүлүгүн айтып берсеңиз, комиссиялык топ канчалык деңгээлде ушул Ош шаарындагы май куючу жайлардын ишмердүүлүгүн текшерди? Анын канча май куючу жайлар бар экен Ош шаарында? Алардын канчасы мыйзамдуу иштеп жатат? Өзүңүздөргө белгилүү, чынында эле март айындагы Ош шаарында болгон автоунааларга май куючу станцияда жарылуудун жабыркагандан кийин ушул Ош шаарынын коопсуздугун сактоо боюнча Ош шаарынын мэри дагы ушу буйрук чыгарган. Буга чейин деле экология техникалык коопсуздук кызматтын кызматкерлери ушул объекттерди, айныкса ушул пожаровозопасный объекттердин коопсуздугу боюнча текшерүү иш жүргүзүп келген. Азыр сиздин сурооңуз боюнча Ош шаарынын аймагында 44 автоунааларга май куючу станциялар бар. Булардын ичинен бирөөсү гана мамлекеттик менчикке караштуу, бул Өзгөчө Кыргызстан министрлигинин автоунаа май куючу жайы. Калгандарынын көпчүлүгү ушул жеке менчик ишкерлердин автоунааларга май куючу станциялар болуп калат. Жеке менчик болот. Да, ошондой болуп калып атат да. Автоунааларга май куючу жайдын документтерин биз сотко жибердик, Ош шаарынын сотуна. Ошолдо мыйзам чегинде карап, туура келбеген мыйзам чегинде баа берсин деп туруп. Себеби ал жерден ошол G12-син Ош шаарынын прокуратура органына өткөрүп бердик. Ал эми 6-өсүнө административ штрафтар салынды. Бирөөсү, мына өзүңүз айткан Юго-Восток Исанов көчөсүнүн 44 дарегиндеги буларда ички иштер, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан ушул сотко чейинки иш амалдар жүргүзүп жаткандыгына байланыштуу азыр токтолуп турсун деген бизден эскертүү берилген. Апрель айынын 25-индеги текшерүүдө акт түзүлүп, жана ошол бузуулар четтетүү тууралуу жазма
эскертүүлөрдү берилгенбиз бул боюнча. Сөзүңүзгө ара алжы, тилекке каршы азыр айтып коеюн, ушул жерден кече 3 күн мурун Ош шаарынын мэри Талабек Сарбашев дагы атайын Ош шаарындагы май куючу жайлардын ишмердүүлүгү боюнча атайын жыйын өткөргөн. Анда ошол сиз айтып жаткан Исанов көчөсүндөгү май куючу жайдын дагы ишмердүүлүгүн катуу сынга алып, азырынча курулушту токтотуп туруу боюнча эскертүү берген да. Ал жерден жеке ишкердин айтымында бир дагы кызматтар аларга курулушту токтотуу боюнча эскертүү сунуштамаларды берген эмес. Учурда бир айдан бери курулушту жүргүзүп жаткандыгын айтышты. Ошол эле учурда ошол сиздердин кызматыңыздар алардын ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө уруксат бергендигин айтып жатышат да. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Жок, бул чындыкка дал келбейт. Себеби ушул жарылуу болгондон кийин эгер ал жерден сот иши жүрүп жатса, же тергөө иштери жүрүп жатса, алга биз барып териштирүүгө уруксат берилбейт мыйзам. Ошон үчүн аларга мен айтып кеткендей, ошо мэриянын буйругунун негизинде ошол автоунааларга май куу жайга мен өзүм барып ал жерде жетекчилер менен Актан сервис деген ал убакта ошентип аталат экен, Актан сервис деген, бирок анын ээси, жердин ээси башка бирөө, баягы жарылуу болуп жаткан убакта башка бирөөгө ижара катарында иштеп турган адам болгон ал жердечи. Азыр эми Россия май куючу жай деп жаңыдан ата алышын койду. Бул ишкерлер ушундай экен да, жеке менчик болгондон кийин кааласа сатат экен, кааласа ижарага берип коет экен автоунчу жайларынчы. Сиздер уруксат баракчаларын бердиңиздер беле, уруксат курулушка? Курулушка уруксат кагаздарды шаар кожо архитектура боюнча шаардык архитектура берет. Жок, сиздер да беришиңиздер керек да. Экологиялык коопсуздуктар бар да ал жерде, өрт коопсуздуктары деген нерселер бар. Биздерде биз уруксат бербейбиз, аларга эч кандай уруксат пока кагаздары бизден берилген жок. Сиздердин негизги милдетиңиздер ал жерде эмнени көзөмөлдүккө алышыңыздар керек? Ушул экологиялык техникалык нормаларын сактоону, мыйзамдарды чендерин сактоону. Ошон үчүн мен жанагындай айтып атпаймынбы? Ооба, ошо мыйзам боюнча, сиздердин кызматыңыздар боюнча, мыйзам боюнча май куючу жайлар ошо калктуу конуштан, унаа өтүүчү жайлардан канча аралыкты сакташ керек? Жана кандай нормаларды сактап ишмердүүлүк жүргүзүш керек да? Ошол май куючу жай курам деген ишкерлерге ошол келе маалымат берип койсоңуз. Өтө туура, Ош шаарынын мэрии туура айтып кетти. Шаардагы, себеби мен дагы бир неме айтып коеюн, Ош шаарынын генералдык планы бекитилген Кыргыз Элдин өкмөтүнүн токтому менен. Эми бардык Ош шаарында жайгашкан мекеме ишканалар, же турак үйлөр, же башка ишкердик субъекттердин объекттери ошол генералдык пландын негизинде жүрүш керек да. Ошон үчүн биз кечээ текшерүүдө генералдык планда архитектура карайт. Жок, ол өкмөттөн токтотулуп берет, алар өкмөттөн архитектура карап ошонун негизинде берет. Жок, мен сиздердин кызматыңыздарга кирген, сиздер эмнени көзөмөлдөшүңүздөр керек, жана ошондой эле май куючу жайлардын калктуу конуштан жана ошондой эле унаа өтүүчү жерлерден канча метр алыстыкта жайланыш керек, эч кимге залакасын тийгизбей турган деңгээлде кантип ишкердүүлүк жүргүзсө болот да ушул ишкерлер? Ошону айтып койсоңуз деп атам да. Мен айтып жатам го, ушул нормалардын, экологиялык техникалык нормалардын сакталышын көзөмөлдөп. Кандай нормалар? Кандай? Бул жерден бизде 14 направление боюнча иш алып барат. Экологиялык блок жана техникалык блок кетпейбиз. Бул жерде экологик жактан айылдан чөйрөнү коргоо, бул жерден суу көзөмөлү, жерди пайдалануу боюнча техникалык блоктор жана ошого болуп, а техникалык блокто бул энергетикалык коопсуздук боюнча, өрт көзөмөлдүгү боюнча, эмгектик мамилелер боюнча, архитектуралык көзөмөл боюнча деп ушинтип бөлүнүп кетет да, бардык тармактар боюнча бөлүнүп. Мына Ош шаарынын Борбордуу көчөсүндө жайланышкан ушул Монуев көчөсүндөгү Ош Тажысы жана Нурзаман көп кабаттуу үйлөрүнүн алдында май куючу жайлар бар да. Аларды дагы ошол көп жылдан бери конфликт жаратып келет да. Жергиликтүү тургундар ал заправкалардын иштебөөсүн каалай турган болсо, ал май куючу жайлар учурда өз жумушун улантып келатат. Калктуу конушта унаа өтүүчү жерлерде Борбордуу көчөдөн орун алган да. Ушулардын уруксат кагаздары барбы бүгүнкү күндө? Негизи өткөнкү жыйындарда Ош шаарынын мэри ал жердин да ошол мыйзамсыз иштеп жаткандыгын айтып өткөн эле да. Жок, буга чейин ушул бардык иш кагаздары, иштетүүгө иш кагаздары бар болуп иштеп келген. Ошон үчүн кайра биз текшергенибизде ушул бул жерден баягы мен айткан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 160 токтому менен бекитилген Ош шаарынын генералдык планынын негизинде ошол Монуев көчөсүндө
50 метрдик жол кеңейүүсү каралган да бул жердечи. Ошон үчүн баягы 2 эле заправка Монев көчөсүндөгү ошол кеңеүү жолдордун шартына туура келип калган. Бизге архитектурадан кат келди. Ошол жерде кеңейүүсү бар. Бул жерде эч кандай автоунаарга май куучу станциялар каралган эмес деп. Эми эгер кокустук жарала турган болсо, ал жерде эч ким кепилдик бере албайт да эми. Өрт биринен биринге уланып кетет дегенге. Өрт коопсуздук ченемдеринин негизинде 2 автоунаарга май куучу станциялардын аралыгы 100 метрден кем болбош керек. Сиз айткандай ал жерден 100 метрден аз аралыкта жайгашкан. Маселе мындай болуп атат да. Ошол май куучу жайлар көп жылдан бери иштеп келе атат. Ошол норманы сактабаса дагы өзүңүз айтмакчы. Бирок 5 жыл мурун, 5-6 жыл мурун ошол жерге көп кабаттуу үйлөр жанаша түштү. Алардын баягында 50 метр нормалары эч эле сакталган эмес да. Эми бул жерде кооптонуу пайда болуп жатат да. Эми кандай кылып чечиш керек ушул маселени? Үйлөр түрттүрүлөбү же болсо ошол жерде сиз айтып жаткан азыр мыйзамсыз иштеп жатат деген май куучу жайлар түрттүрүлүш керекпи келечекте? Эми баягы көп кабаттуу үй курулуп атат деп атпайбы Нурзаман дегенчи, ошонун жанындагы бул макулдашылганда, ошол шаар мэриясына башканда ошол заправканы сатып алып, анын ордуна автоунаар токтотуучу жай боло турган болуп долбоордо түшкөн экен. Азыркы учурда эми ал же саткысы келбейт да, же баасын жогору айтканбы, алар экөө ошо май куучу станция менен үй курган ээлери өздөрү чечип алыш керек да бул. Ошон үчүн биз сот органдарын өткөрүп бердик. Демек өздөрүнүн маселеси. Алар чечишет. Демек ошондо көп кабаттуу үй калыш керек, ал жерде май куучу жайлар алыныш керек экен да, туурабы? Эми ал жерде үй генералдык план боюнча үйлөр каралган. Ал эми генералдык планда автоунаа май куучу жайлар каралган эмес. Өздөрү билбегендиктен тийиштүү кызматтар буга чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул жерге май куучу салынбаш керектигин айтпагандыктан анан ушундай кырдаал түзүлүп жатат деген ой пайда болуп атат да бул жердечи. Эми буга чейин Ош шаарынын генералдык планы бекитилген эмес. Ошон үчүн эми бекитилди. Эми бул бекитилгенде генералдык планда автоунаарга май куучу станциялар каралган жок. Баары шаардан сырткары болуш керек. Ошон үчүн Ош шаарынын 3 күн мурда Ош шаарынын мэри туура айтты. Чоң рахмат Гыламидин мырза, атайын убактыңызды бөлүп, Ош ТВ телекомпаниясына келип маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыз. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ош шаары боюнча региондор аралык башкармалыгынын улуг инспектору Базарбаев Гыламидин Салиевич болду. Программабыз улантылат. Ош шаарынын мэри 3 ай мурун өрттөнгөн май куючу жайдын мыйзамсыз курулушун токтотууну буйруган. Бирок Ош шаарынын Исанов көчөсүндөгү май куючу жайдын жетекчилиги бардык документтер жайында экендигин айтып, өз билемдик менен курулушун улантууда. Ал эми тиешелүү кызматтардын баары коопсуздук талаптарына, эрежелерге жооп бербеген калктуу конуштагы май куючу жайдын курулушуна жана оңдолушуна уруксат баракчалары берилбегендигин айтууда. Бул туурасында кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ош шаарынын Насирдин Исанов көчөсүнөн орун алган бул май куючу жай мындан 3 ай мурун жарылып, жергиликтүү көп кабаттуу үйлөрдүн терезелери талкаланып кеткен. Мындан улам калктуу конуштагы май куючу жайларды шаардын четине чыгаруу боюнча жергиликтүү тургундар шаар бийлигине кайрылган. Андан соң Ош шаардык мэриясынын атайын комиссия түзүлүп, каладагы 44 жай текшерүүгө алынган. Ош шаардын мэри Таалайбек Сарыбашев шаар аймагында иштетип жаткан май куючу жайлардын жетекчилери менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Анда мэр Исанов көчөсүндө өрттөнгөн май куючу жайдын мыйзамсыз курулушун сынга алды. Көрүп атпайсыңар, кече Казакстанда болгон жарылуулар, мына Жалал Абадта болду кече. Капаларына күйүп. Кудайдан коркуш керек да. 2 баланы көрдүңбү сен? Бардыңбы больницага ошол мезгилде? Мен ошол күнү бардым. Ошол жерде көрдүм. Кудай сактады. Ошол үй бүлөсүнүн балдарын ыйлаганын, белки налогыйда иштеген баланын апасын боздоп атканын көрдүңбү сен ошол жерде? Аны эмнеге Кудайдан коркпой салып атасың кайра? Эмне үчүн сыйлабайсың сен? Ушу нормага туура келбеген жерге билип туруп саласыңар. Норма мыйзамдар бар да, өзүңөр деле бир иш кылып атканда ошончо акчаны салып атканыңарда мыйзамдын чегинде кылбайсыңарбы? Уруксатты алып, нормага туура келеби? Кийин салып алсам кайра бузуп ушерп болуп калбаймынбы деп өзүң суроо бербейсиңби?
Жыйында Сарыбашев Ош шаарынын ичине мындан ары май куючу жай курууга уруксат бербөө боюнча тийиштүү кызматтарга тапшырма берди. Шаар мэри шаардын сыртына нормага ылайык ондон май куючу жай кургандарга жардам берерин да айтып өттү. Ошондой эле Исанов көчөсүндө жарылуу болгон май куючу жай боюнча соттун чечими чыга электигин айтып, курулушту убактылуу токтотуп турууну буйруду. Эл мындай тынчтанбай турган имарат кылсаңар, мен бардык жагынан жардам берейин силерге. Азырда да мына элди какшатып туруп акча тапкандан көрөк, мына Кудай сактасын да. Ошол жерде заправкада жарылганда ким гарантия берет? Ушул жерде же өзүңөр болбой каласыңар, же ошол жерде бирибиздин бала чакабыз болбой калат, же өзүбүз болбой калат, эч ким гарантия бере албайт. Токтоткулагына бардым, уруксат берген токтоткулагын заправка боюнча. Шаардын чекесине чыгып, ошо нормага туура келген жерге мага демектен ондоп, жүздөп заправка салышты. Бул арада шаардын түштүк чыгыш кичи районунда жарылуу болгон май куючу жай мэрдин жана тийиштүү кызматтардын эскертүүсүнө карабай курулушун улантып жаткандыгына күбө болдук. 10 чукул кызматкерлер май куючу жайды оңдоп түзөп, айрымдары биздин чыгармачылык топ менен урушуп, сөккөнгө чейин барышты. Эгер тартканды кааласаңыз, Наны кара. Мени жутундатпаңыз, сиз мантип жутундатпаңыз. Эмеге эме кыласың? Сиз не мага жутундатасыз? Өрттөнгөн май куючу жай учурда толугу менен оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатат. Бул жерде кызматкерлер мунул жакта аттарын коюу жана ошондой эле бул жакта краскалоо менен алектенип жатышат. Эске сала кетсек, кече күнү Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев шаардагы май куючу жайлардын жетекчилери менен сүйлөшүп, убактылуу соттун чечими чыкмайынча бул жердин жабылышын талап кылышкан. Бирок ага көнбөй, бүгүн дале болсо курулуш улантылып жатат. Россия май куючу жайынын жетекчиси катары өзүн тааныштырган Семетей Кузуев мыйзамсыз делген май куючу жайды оңдоого 5 миллион сом жумшалгандыгын айтты. Буга чейин курулушту токтотуу боюнча эч бир кызматтан эскертүү келбегендигин билдирди. Ал ишкерлик жүргүзүүгө жергиликтүү тургундар каршы эместигин да кошумчалады. Азыр эмне толк? Мен биринчи жолу келип Айтсаң, эмне материал жок болот. Материал жок болот, мен башка материал даярдап берейин силерге. Уятты, биз кече экеден инспекция менен өлчөдүк бардыгын. 50 метр чыгат экен. Мен домдон 52 метр чыгат. Колонкага да, резервуарга да. 48 метр чыкса мен бу жерге 5 миллион акча чаптабайм. Бул жарылуу, бул кырсык, Кудай сактасын мисалы үчүн. Ар кандай жарылуулар болуп атат. Эми бир-эки шалактылык болгон экен, ал боюнча отдельно тергөө жүрүп атыптыр. Мисалы бул жерде ошол налоговый бүт бардыгын налоговыйдан кеткен экен качак. Алар аныктап чыгып, бирок алар дагы уже ущербтерди төлөп бүтүштү. Бардыгын уже айнегин салып берип, башка кылып берип. Май куючу жайды оңдоп түзөөгө эч бир кызмат уруксат бербегендиги маалым болду. Бул жайдын документ кагаздары да так эместигин Ош шаарынын прокурору билдирди. Ошондой эле бул боюнча иликтөө улана тургандыгы маалым болду. Бизде бүт уруксат кагазыбыз бар деп атат, бирок эмнегедир өрт коопсуздугу боюнча уруксат кагазы жок болуп атат. Ал өрт коопсуздугу боюнча кызматтын өкүлү ал жерде сөзсүз болуш керек болчу да, ошон үчүн ага баа берилет. Эгер ошол жок, ушундай бир актвода берилип кете турган болсо, ага мыйзам ченеминде чара колдонулат. Ош шаарында 44 май куючу жай иштейт. Анын 22-синин ичи коопсуздук эрежелерине жооп бербегендиктен сотко өткөрүлгөн. Ошол Юго-Востоктогу май куючу жай боюнча да атайын бул иш козголгон да, уруксат берилген эмес. Мына соттун да чечими чыккан экен, бирок ошол соттун чечими бүгүнкү күндө ишкерге жетпей калган деп айтылып атат да. Бүгүнкү күндө мэрия жасай турган иштердин бардыгы жасалды да. Мына бардыгы жасалды. Экотехинспекция, мамлекеттик органдар жасай турган иштер бардыгы жүрүп атат бүгүнкү күндө. Кетип атат. Бир гана ошо соттун чечимдерин күтөбүз эми. Шаар мэри Ош шаарындагы май куючу жайлардын жетекчилерин мыйзам чегинде иштөөгө чакырып, элдин нааразычылыгын жаратпагыла деп катуу эскертти. Бирок ишкерлер тымызын өз билгендигин жасап жатат. Азырынча аларга катаал чара колдонула элек. Өнүккөн аймак күчтүү өлкөнүн тиреги. Өлкө башчысынын стратегиялык планы ушул багытты кармагандыктан аймактагы ишкердүүлүктү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Бүгүн Ош Жалалабад Баткен ишкерлеринин катышуусунда аймактык экономикалык форум болуп, анда ишкерлерге түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр менен катар жетишпестиктер айтылды. Теманы Жылдыз Капарова улантат. Этте бул биздики асыл тукум
Бул мырза Карагулжар районуна караштуу Октябрь айылында Асыл Тукум кооперативин уюштуруп 20 жылдан бери ишкерлик менен алектенип келет. Учурда 300 кою бар. Жылына 2 тоннага чейин жүн кыркып, килосун 200 сомдон өткөрөт. Ал үчүн эң көйгөйлүү маселе кыркылган жүндү сатып өткөрүү. Азырынча Токмок шаарында гана кабыл алынат. Асыл Тукум чарбаларынан кооперативтерге жакшы эле неме болуп атат, мамлекет тараптан жакшы эле жардам болуп атат. Мурдагы жылдарга караганда барган сайын өзгөрүү бар, бирок бизде мисалы азыр койлордун немеси боюнча аларды кырккандан кийин аны өткөзүш неме да. Аны мисалы биз Токмокко алып барабыз, Бишкекке алып барып, ошол жактан бизде мына Ош областына ачып берсе жакшы болот эле да, ошонучу. Бизде ошол ак койлор бар, ошолорду жүнүн кайра иштетүү боюнча оборудованиялар ачылып, ошону жүндү кайра иштетсек өзүбүз эле аны даяр эле сатып бербестенчи жакшы болот эле да. Аймактардагы ишкердүүлүктү өнүктүрүү үчүн инвестиция тартуу керек. Ал эми инвестиция тартуу үчүн саясий туруктуулук жана аймактардагы инфратүзүмдөрдү жакшыртуу талабы курч. Ушул жана башка алыскы аймактагы ишкердиктин көйгөйлөрүн жана келечектеги мүмкүнчүлүктөрүн угуу максатында бүгүн аймактык экономикалык форум өттү. Ага тийиштүү министрликтер, жергиликтүү өкмөт өкүлдөрү жана ишкерлер катышкан. Региондордо жанагы инвестициялык проекттер жок эмес, бар. Биздин агенттиктин жардамы менен, келүүчүсү менен түптөлүп негизделип калаткан ушул Ош шаарында Кыргыз текстиль ишканасы мына өзүнүн чоң проектин баштаган турат. Кыргыз унаа курулушу менен биз мына өз жардамыбызды берип, бүгүнкү күндө ушул жеңил машинени чогултуу боюнча Кытай ишкерлери менен сүйлөшүүлөр жүрүп, Кудай буйрса жылдын аягына чейин жеңил машина чогулат деген үмүтүбүз бар. Ошондуктан бул форумдан абдан баягы чоң үмүтүбүз бар. Бизде мына өзүбүз да көрүп отурабыз, абдан көптөгөн ушул жеке ишкерлер келип, кызыгуусун көрсөтүп, жанагы азыркы биздин ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен диалогко кирип, кандайдыр бир өздөрүнүн демилгелерин иштөөгө даяр экен. Бүгүнкү күндө өсүмдүктөрдүн карантин департаменти биздин миттин алдында 4 лаборатория иштеп атат. Андан сыртка бир 3 лаборатория биз бүгүнкү күнгө республика бюджеттен, капиталдык салымдардан даярбыз. Бул Баткен, Жалал Абад облусу, Нарын облусунда. Калган 4 областта бүгүн фитосанитардык лаборатория иштеп атат. Ветеринардык лабораториядан бүгүн 12 иштеп атат. Мен ойлойм бул жетиштүү. Бүгүнкү күндө ветеринардык мындай лаборатория боюнча маселе жок. Burada 1 milyon dollardan başlap ошол өнүктүрүү фондунан акча алса болот болчу да, кредиттердичи. Азыркы күндө ошонун 200 миң долларга чейин түшүрүлдү да. Бул деген нерсе азыр биздин ишкерлерге жаңы дагы мүмкүнчүлүк ачылды да. Бул жанагы коммерциялык банктардан башка түздөн түз ошол Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондуна кайрылса болот да. Маалым болгондой, президенттин указы менен жаңы иш баштап жаткан ишкерлерди текшерүүгө 2 жылдык мораторий жарыяланган жана экспорттун бир катар түрлөрүнө бажыдан жеңилдиктер берилген. Ошондой эле ишкерлерге Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду, Айылбанк, Росинбанк аркылуу жеңилдетилген насыялар берилүүдө. Бул жеңилдиктер ишкерлер үчүн чоң мүмкүнчүлүк жаратууда. Кичине мындай неме болсо жакшы болот эле. Бирок азыр эми айтып атат, мына форумда да айтып кетти. Грант жакында неме болот деп атат. Бул эми проекттер боюнча эми ошо менен иштешебиз деген ойдобуз да. Проекттерди жазып, ошонун негизинде бул грантта 50%ке чейин жеңилдик деп атат да. 80ге чейин даже жетет деп атат, 80%ке чейин. Бул кыйла эле жакшы нерсе да. Негизги мамлекеттен жанагы шарт эле түзүп бериш керек деп ойлойм. Мен алысман ойдон мамлекет келип ар бир ишканага жардам бериш керек деген. Ишкерлер бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм мамлекет тарабынан аракеттер жакшы эле шарттар жетишерлүү шарттар түзүлдү деп ойлойм. Кыргызстан эл аралык рынокто сапаттуу текстиль товарлары жана табигый айыл чарба азыктары менен таанылууда. Форумда кайра иштетүү тармагынын актуалдуулугу айтылды. Өкмөт бул жаатка өзгөчө көңүл бурулаарын кабарлады. Ош шаарында заманбап спорт комплекс курулууда. Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгына курулуп жаткан спорт аянтчанын капсуласы салынды. Комплексти Иран мамлекетте толук бүтүрүп берүүнү обадалаган. Спорт комплексте Кыргыз-Иран достугунун символу болоору да айтылды.
Курулуш 2020 жылдын март айында бүтөөрү болжолдонууда. Бул туурасында кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ош шаарынын Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгындагы заманбап спорт комплексинин курулушу башталган. Курулушка бүгүн капсула салынып, ага шаар мэри Талайбек Сарыбашев баштаган жетекчилер тобу, Ирандын Кыргызстандагы элчиси жана Кыргызстандын Ирандагы элчиси шаар тургундары катышты. Өзүңүздөр бүгүнкү күндө көрүп атасыздар. Şu мамлекет менен ойногон адамдар чыгып атат. Элдин тагдыры менен ойлогон адамдар чыгып атат. Ошон үчүн биздин тилегенибиз баардыгыбыз ушу бир гана мамлекетте тынччылык болсун. Кандай болот, кимдер кызматка келет, ким депутат болот, ким шаардын мэри болот, ким жетекчи болот, баардыгы Алла Тааладан, Кудайдан. Бизге түбү келип, мамлекетибизде тынччылык болсун туугандар. Элибизде тынччылык болсун. Салиева көчөсүндө курулуп жаткан спорт комплекс 2 кабаттан туруп жер төлөсү бар. Учурда жумушчулар кызуу ишке киришкен. Иран Кыргызстан мамлекетинин элчилери кызматташуу багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бул спорт комплекстин курулушу башталган. 2 спорт комплекс чөт да берди. Бири волейбольный, баскетбольный, бири борцовский зал болот. Ал жерде жана айтып кетпеди жогоруда 200 адамдык көрүүчүлөр менен чөт. Көрүүчүлөр менен бүт условия менен азыркы заманбап болуп чөт да. Бул проект өзү 65 миллион сомдук. 65 миллион сомдук проект. Жана андан тышкары бу жерде фитнес клубтары да болот, жана тренажерный залдар болот, подвалы менен болуп атат да бу жерде. Анан бул жерде машиналар кое турган парковкасы менен болуп атат. Ушу билим берүү тармагына Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев шаарда спорт тармагына көңүл бурулушу керектигин айтып, спорт комплекстин ачылышына чейин комплекске келүүчү жолдор да асфальттана тургандыгын билдирди. Мен ойлойм, ушул тендерден өткөн компаниялардагы бизди кубандырган ушул Иран Республикасынан келген компаниялар ушул тендердин жеңүүчүсү болуп такталып, бүгүнкү күндө мына ишин улантып атат да. Эң негизгиси ушул биз булардан суранып атканыбыз ушу сапатты өз мөөнөтүндө жакшынакай ушул заманбап спорт сарайын бүтүрүп берет деген ойдобуз. Ошону талап кылып атабыз. Жергиликтүү мэрия дагы ушул жерди биз бөлүп бердик. Жергиликтүү мэрия тарабынан дагы мына биз ушуга келген жолдорду бир асфальттап оңдотуп беребиз деген ойдобуз. Этот объект уже существует и начинает работать. Ал эми Ирандын элчиси Алимот Жатаба Рузбихани эки өлкөнүн кызматташтыгын арттырып, спорт комплексти курууну колго алгандыгына токтолду. Мындан тышкары жаңа курулуучу спорт комплекс Кыргыз-Иран достугунун символу болоорун айтып өттү. Бул Иран Ислам Республикасынын Кыргызстан аймагында аткарылган жалгыз проект эмес, бирок бул проект Ош областында, Ош шаарындагы биринчи проект болуп саналат. Ош негизи мындай географиялык жайгашуусу боюнча дагы Иранга жакын болуп турат. Ошондуктан Иран эли Ош эли менен дагы мындан ары достукту бекемдегенге ниети бар. Спорт комплекстин курулушу 2020 жылдын март айында бүтөөрү айтылды. Волейбол, баскетбол оюндары өтүүчү залда 200дөй көрүүчүлөр үчүн да орундуктар курулат. Машыгуучу залдардан тышкары жуунуучу жайлар, балдар ойноочу аянтчалар курулуп, айланасы жашылдандырылат. Долбоорду угуп, жергиликтүү тургундар колдоого алып жатат. Азыр бул комплекс бизге жанакы суу кандай болсо ошондой керек. Манас Ата районунда мындай чоң объектилер жок эле, ошолор болгонуна биз Аллага миң калла шүгүр. Заманга туура келип, жаш балдардын ойной турган жери жок эле. Азыр ушуну салып берсе кайра жакшы болот. Биздин балдарыбыз дүйнөгө белгилүү спортсмендер чыгат деген үмүттөбүз. Ушул ачылып жаткан спорт комплекттер бактылуу болсун, өмүрлүү болсун. Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгында 54 000 адам жашайт. Буга чейин спорт аянтчага муктаждык бар болчу. Жаңы курулуучу спорт аянтчанын жанына балдар ойноочу аянтча да курулаары планга кирген. Өткөн күн тарых бойдон калды. Бул жумадагы өзөктүү, өрнөктүү окуялар элдин эсинде. Азыр сиздер жума ичиндеги маанилүү деп табылган жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. Аны кесиптешим Гүлнур Арапбай кызы айтып берет. 24 июнь бул күнү башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча жогорку кеңеш корутундусун карай баштады.
Мамлекет бизнестин реалдуу өнөктөшү болушуна аракет жасоо зарыл. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитеттин биринчи отурумунда билдирди. Казакстанда октары сакталган кампа жарылды. Арыс шаарынын тургундары коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул күнү өлкө аймагы боюнча 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнө аттестаттар тапшырылды. Кыргызстан боюнча быйыл 11 классты 65 000, ал эми 9 классты 96 000 окуучу аяктап жатат. 9 класстын окуучулары күбөлүктү 21 июлда алышкан. 25 июнь Кыргызстанда ар бир бала үй бүлөдө жашоого жана тарбияланууга укуктуу. Баланын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана Кыргызстандын бул конвенцияга кошулганынын 25 жылдыгына арналган улуттук форум өтүп, ага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Мамлекеттик тарых музейи жана ат майданынын оңдоп түзөө иши боюнча биринчи ачык отурум өттү. Кийинки отурум 2 июлга жылдырылды. Ош облусундагы ооруканаларга Кытай өкмөтү тарабынан келген медициналык жабдуулар тапшырылды. Чукул жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн арттырууга багытталган жабдуулар гранттын негизинде берилди. 26 июнь Арыс шаарында дайыны чыкпай жаткандардын тизмесинде 250 адамдын ысымы катталды. Бул күнү жаратылган 3 адам каза тапты. Финполдун бөлүм башчысы пара менен кармалды. Майор Жаранды кылмыш жообуна тартам деп $5000 талап кылган. Ош шаарында шаарды көрктөндүрүү жашылдандыруу айынын жыйынтыгы чыгарылды. Бул күнү мыкты делген ишкана мекемелерге сыйлыктар тапшырылды. 27 июнь Алмазбек Атамбаев кол тийбестик макамынан ажыратылды. Алмазбек Атамбаевди статусунан ажыратуу жөнүндө Жогорку кеңештин токтомунун долбоору 103 добуш менен кабыл алынды. Баткенде мыйзамсыз алынып келе жаткан товарлардын ири партиясы кармалды. Айымдардын кийим-кечесинин жалпы баасы 750 000ден ашуун. Ош шаарында мыйзамсыз иштеп жаткан май куюучу жайлардын иши токтотулат. Шаар мэри кал коопсуздугуна коркунуч келтирген май куюучу жайлардын баары алына тургандыгын эскертти. 28 июнь казынанын киреше бөлүгүн толук эмес аткаргандар жоопкерчилик тартышы керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевди кабыл алган учурда билдирди. Ош шаарында заманбап спорт комплексинин курулушу башталды. Жума күнү курулушка капсула салынды. Сулайман тоонун ЮНЕСКОнун тизмесине киргенине 10 жыл. Бүгүн Өзбекстандын Андижан облусунан атайын делегация Сулайман тоо музейи менен таанышып чыкты. Японияда чоң жайырмалыктын саммити башталды. Саммиттин алдында Владимир Путин менен Дональд Трамптын жолугушуусу өттү. Ушуну менен апта маалыматтык программасына бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Студияда мен Адыл Акжулулу болдум. Мен сиздер менен аманчылык болсо көрүшөм. Ар дайым амандыкта саламдашалы. Саламатта калыңыздар. Бүгүнкү программаны Ош ТВнын YouTube каналынан таба аласыздар.